Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Assalamu alaikum жерлештер. Сиздер үчүн такси кызматы кимге границага, Казакстанга чыгуу керек болсо бизге кайрылыңыздар. Бизде жаңы машиналар, комфортный машиналар, кимдин регистрациясы просрочный болсо, же болсо документинде проблема болсо, биз черный списоктон текшерип беребиз. Sizler için registrasyon жасап беребиз. Жолдо ошол регистрация алуу үчүн өзүбүз жооп беребиз. Любой гайлар менен сүйлөшөбүз. Кыскасы сиздерди эч кыйынчылыкка учуратпай алып барып келебиз. Биз границага түз до конца барабыз. Границанын өзүнө чейин барабыз. Жолдо пересадка бизде жок. Биздин машиналар до конца барып келет. Жаңы машиналар. Быйыл өлкө боюнча 7 заманбап оорукана курулат. Быйылкы жылы республиканын аймактарында 7 заманбап оорукана курулат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарындагы республикалык перинаталдык борбордун курулушунун жүрүшү менен таанышуу учурунда билдирди. Маалыматка ылайык, медициналык мекеменин курулушу Германия өнүктүрүү банкынын гранттык каражаттарынын эсебинен жүргүзүлүүдө. Дүйнөлүк стандартка ылайык курулган перинаталдык борбор заманбап медициналык жабдуулар менен жабдылат. Медициналык мекемеде ар кандай патологиялар жана оорунун өрчүп кетүүсүнөн улам келип чыккан татаал операциялар жасалат. Ооруканада 203 бейтапка орун каралган борбор ушул жылдын экинчи жарымында ишке берилиши күтүлүүдө. Кош бойлуу мезгилде патологияга чалдыккан аялдарга жана патологиясы бар жаңы төрөлгөн ымыркайларга медициналык жардам көрсөтүүлөрүнүн сапатын жогорулатуу максатында Ош жана Талас облустарында ушундай перинаталдык борборлор курулат, деди ал. Акылбек Жапаров саламаттыкты сактоо министрлигине эне жана баланы коргоо улуттук борборунун алдындагы номер 6 клиникалык төрөт үйүндө конструкциялоону жыйынтыктоону, медицина кызматкерлерин перинаталдык борбордо ар кандай патологияга кабылган кош бойлуу айымдарга жана ымыркайларга кам көрүүнүн жыйынтыктарын жакшыртуучу заманбап жабдууларды колдонуу боюнча окууларды өткөрүүнү тапшырды. Андан соң Акылбек Жапаров Германия өнүктүрүү банкынын гранттык каражатынын эсебинен курулган шаардык кургагучка каршы жаңы ооруканасына барды. Оорукана 128 бейтапка ылайыкталган. Учурда мекемеге медициналык жабдуулар орнотулуп, анын ачылышы үстүбүздөгү жылдын февраль айына пландалууда. Балдары кырсыктан каза болгон энелерге наам берүү сунушталды. Жогорку Кеңештин депутаты Ата журт Кыргызстан фракциясынын лидеринин орун басары Жаныбек Кыдыкбаев Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары жана ардак наамдары жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун сунуштап, ал коомдук талкууга коюлду. Демилгечи депутат энелерди орден жана медалдар менен сыйлоо боюнча ченемди кайра карап чыгуу зарыл деп эсептейт. Экологиялык абал, социалдык экономикалык абал начарлап, кырсыктар көбөйдү. Бул жагдай балдардын күтүлбөгөн жерден ооруп каза болушуна, кырсыктын кесепетинен жаракат алгандардын көбөйүшүнө таасирин тийгизүүдө, деди ал. Жаныбек Кыдыкбаев балдары кырсыктан каза болгон же оорунун кесепетинен каза болгон энелерди Баатыр эне ордени жана эне даңкы медалдары менен сыйлоо керектигин белгиледи. Мыйзамдын азыркы редакциясына ылайык бул сыйлыктар көп балалуу энелерге гана ыйгарылат. Жасалма доллар менен соода кылганы келген адамды токмоктоп салышкан. Сокулукта көмүр саткандар жасалма доллар менен соода кылганы келген адамды токмоктоп салышкан. Бул тууралуу жергиликтүү жумукалар жазып чыгышты. Жергиликтүү милиция билдиргенде ал 200 доллар берип көмүр алып 4000 сом кайтарым акчасында алып кеткен. Аталган адамды кармоо учурунда жанында 37 000 жасалма евро жана 3700 доллар болгон. Кармалган жаран 1987 жылы туулган райондун тургуну болуп чыкты. Сокулукта көмүр саткандар жасалма доллар менен соода кылганы келген адамды токмоктоп салышкан. Жергиликтүү милиция билдиргендей, ал 200 доллар берип көмүр алып 4000 сом кайтарым акчасында алып кеткен. Аталган адамды кармоо учурунда жанында 37 000 жасалма евро жана 3700 доллар болгон. Кармалган жаран 1987 жылы туулган райондун тургуну болуп чыкты. Ага карата кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүүдө, деп айтылат маалыматта. Кызымдын кайсы күнөөсү үчүн кечирим сурайын, Клара Соронкулованын атасы кайрылды. Камактагы Клара Соронкулованын ата-энеси бийлик өкүлдөрүнө кайрылды. Бишкекте 23 октябрь күнү бир катар жарандык активисттер менен саясатчылар кылмыш жаза кодексинин 36-278 беренеси массалык пашаламандыктарды уюштурууга даярдануу деген жүйө менен тергөө үчүн
убактылуу кармоочу жайга жеткирилишкен. Кармалгандардын арасында Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова дагы болгон. Учурда сот иши уланып, кармалгандарга карата чечим чыга элек. Алгач 1-май райондук соту 20дан ашык адамды 2 айга камакка калтыруу чечимин чыгарган. Соңку сот отуруму 13 декабрда болуп, Сооронкулова баш болгон ондогон адам 20 февралга чейин камакта калтырылды. Соңку абалга байланыштуу Клара Сооронкулованын ата-энеси жана бир туугандары кайрылып, бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жасап кечирим сурашкан. Ферганада кош бойлуу аял унаанын ичинде өзүн өрттөп жиберди. Өзбекстандын Фергана шаарында кош бойлуу аял унаадан өзүн өрттөп жиберип, баласы жана өзү каза болду. Бул тууралуу газета УЗ башкы прокуратуранын басма сөз кызматына шилтеме берүү менен билдирди. Башкармалыктын маалыматына караганда, аял менен чогуу жашаган кишиге аялды өзүн өлтүрүүгө жеткирген деген айып тагылууда. Окуя болгон күнү шектүү кош бойлуу аялды ооруканадан үйүнө унаасы менен жеткирип келе жаткан. Жолдо баратып кызганычтын негизинде уруша кетишкен. Эркек унааны май куюучу жайдын жанына токтотуп чыгып кеткенде өзбекстандык аял өзүнө жана унаанын ичине бензин чачып өрттөп жиберген. Келген тез жардам кызматкерлери күйүп жаткан унаадан баланы сактап калууга жетишкен, бирок дарыгерлердин аракетине карабай наристе ооруканада чарчап калган. Аял өзү да каза болгон. Assalamu alaikum tuğanlar, Moskvadagi mekendештер. Biz ikinci oyunga start berdik tuğanlar. Bu iki matizde sırası aytıp keteyim, aytpasam bolboyt. Bizden birinci turda maşinalardı utkan, adamlarga akçaсын бергенбиз. Bu oyunda 3 maşinanın teң akçası berilbeyt, alıp maç zaklı aydaşlar tuğanlar. İki matiz, Lanos aldığını prizler. Главный призimiz 2 konvertte 50 000 var tuğanlar. 2 konvert 50 000. Anan 7 telefonumuz var, 7 iPhone. Ben sizlerge sırası көрсөтөйүн. Бұл ойында туғандар ким көп билет алған, iPhone 13 алат. Ким көп алған, ким көп билет алса iPhone 13 тастар туғандар. Анан бұл iPhone 11, бұдан 6 үштік. 6 үштік, 6-сыны ким 10-дан ашу билет алғандарға қойып берем, біреуіңіздер ұтып кетесіздер. Көп алғандар адамдардың арасынан біреуіңіздер ұтасыздар. Ошондо бұл 6-7 телефондан тышкары 110 конвертте 1000 рубльден призлерибиз бар туғандар. 110 конвертте 1000 рубльден призлерибиз бар. Билеттин баасы ошондой эле 500 рубль болот. Билеттин количествосы 2400 болот туғандар. Экрандагы номерге Сбербанк WhatsApp уланган, акчаны которосуздар, чекти жөнөтөсүздөр, бир күндө билет жазып беребиз туғандар. Анан биз башында айтып кеткенбиз, ар бир оюнчулардын атынан жаш балдарга, жанагы ден соолугу чектелген балдарга жардам беребиз. Салымыңыздар зор болот туғандар. Ойноңуздар, утуңуздар, азыркы моментте 300 билет сатылды. Баарыңыздарга ийгилик туғандар. Кыргызстан Италия менен футбол жаатында кызматташа турган болду. Кыргызстандын футбол бирикмеси жана Италиянын футбол федерациясы кызматташуу тууралуу меморандум кабыл алышты. Бул тууралуу клубко футбол бирикмесинин басма сөз катчысы Жыпара Исраилова билдирди. Маалыматка ылайык 24 январда бирикменин жетекчиси Медербек Сыдыков баштаган делегация Италиянын футбол федерациясынын президенти Габриэле Гравина менен Рим шаарында жолукту. Анда тараптар футболду өнүктүрүү, федерацияны уюштуруу жана футбол менеджменти тууралуу пикир алышкан. Гравини Италиянын футбол федерациясы кыргыз кесиптештери менен тажрыйба бөлүшүүгө даяр экенин билдирген. Кыргызстан Италия менен футбол жаатында кызматташары тууралуу январдын башында эле айтыла баштаган, бирок анда кызматташуу тууралуу толук маалымат жарыяланган эмес. Италиянын улуттук курамасы FIFA рейтингинде алдыңкы 8 команданын катарында. Алар 2006-жылы Германияда өткөн дүйнө биринчилигин багындырган. Баткен шаарына алып келинген автобустардын 3-өө каттамга чыкты. Өткөн жылдын ноябрында Баткен шаарына биринчи жолу алып келинген 6 автобустун 3-өө 25 январдан баштап каттамга чыкты. Бул тууралуу Баткен шаардык мэриясынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык маршруттук каттам Жибек жолу, Жусупов, Сайдиманажы, Туматов, Разаков көчөлөрүндө чет булак квартал боюнча жүрөт. Жол кире акысы 15 сом. Мэриядан кошумчалашкандай автобустардын калган 3-өөнүн лицензиясы даяр болуп, тиешелүү уруксат берилгенден кийин чыгат. Белгилей кетсек, Баткен шаарына биринчи жолу 6 автобус алып келинген. Шаар калкын тейлөөгө багытталган автобустар Айыл банк тарабынан 6 жылдык мөөнөттө лизинг аркылуу алынган.
Кыргызстан 2024-жылдагы Олимпиада оюндарына канча жолдомо алат? Кыргызстан 2024-жылы Парижде өтө турган Олимпиада жана Паралимпиада оюндарына 30 лицензия алууну пландап жатат. Бул тууралуу 25 январда Жогорку Кеңештин жыйынында спорт департаментинин директору Канат Шабданбаев билдирди. Жыйында Жамгырчиев 30 лицензия алабыз деп эмнеге таянып айтып жатасыздар, анализ жүргүздүңөрбү деп сураган. Канат Шабданбаев ар бир федерация менен жолугушууларды өткөрүп сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөндөн кийин айтылган болжолдуу сан экенин айтты. Учурда спорттун 11 түрүнөн 26-27 лицензия жана Паралимпиада оюндары боюнча 2-3 лицензия алабыз деп божомолдоп жатабыз. Ошондо жалпы 30 лицензия болот, деди спорт департаментинин директору. Депутат өлкөдөгү федерациялардын санын сурап, ичара реформаларды жүргүзүү керектигин айткан. Бизде чөп үстүнө ойнолуучу хоккей боюнча федерация бар, ал кандай жыйынтык берүүдө деп сураган. Шабданбаев учурда 93 федерация катталганын айтып, анын 12си улуттук спорт жана 42си олимпиадалык эмес спорттун түрлөрүнө кирет. Чөп үстүнө ойнолуучу хоккей боюнча федерация олимпиадалык спорттун түрүнө кирет, жаңы эле ачылды. Азырынча эч кандай натыйжа бере элек деп жооп берген ал. Камактан чыккан Болот Назаровго эми чындап ат мингизишти. Төкмакын Болот Назаровго жылкы белек кылышты. Бул тууралуу депутат Мирлан Самый-Кожо Фейсбуктагы өзүнүн баракчасына жазып чыккан. Ал Айтыш фондунун акындары, коомдук ишмерлер жана башка Назаровдун чыгармачыл жаатындагы кесиптештери акындын башын куттуктаганын жазган. 24 январда Чүй облусунун Москва райондук соту тараптардын макулдашууга жетишкендигинин негизинде акын Болот Назаровдун уурдоо боюнча кылмыш ишин кыскартып камакта бошоткон. Акынга карата кылмыш иши ат үчүн козголгон. Милициянын версиясы боюнча аларга Беловодская айылынын тургуну кайрылып, Назаров анын жашы жете элек уулуна минип жүргөн атын сүрөткө чубалайын деген шылтоо менен сурап алып, өспүрүмгө күч колдонуп, белгисиз тарапка чаптырып кеткенин билдирген. Назаров СИЗО 1ге камакка алынган. Көп өтпөй Назаров менен кызматташкан журналист Болот Темиров акын жылкыны чындап эле ага белек кылышкан деп ойлогонун, андай эмес экенин уккандан аны кайтарып бергенин жазган. 2022 жылдын 9 ноябрында тоноочулукка шектелип кармалган Назаров ошол эле кезде ушул иш боюнча жабырлануучу катары көрсөтүлгөн адам моралдык жана материалдык тоо коюудан баш тарткан, бирок судья ишти жаппоону чечип, Назаров СИЗОдо болжол менен 3 ай отуруп чыккан. Меджиев Кыргызстанга келгенде 28 документке кол коюу пландалууда. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Өзбекстандын инвестициялар, өнөр жай жана соода министри Лазиз Кудратовду кабыл алды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушууда 2023 жылдын 26-27 январында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга боло турган мамлекеттик сапарынын алкагында кол коюлуучу эки тараптуу документтер тууралуу сүйлөшүштү. Шавкат Мирзиёев башында турган делегацияны тосуп алууга жана эки тараптуу жолугушууларды жемиштүү уюштуруп өткөрүүгө дыккат даярдыктар көрүлүүдө. Өзгөчө соода, экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү жана өнүктүрүү боюнча иштер жүрүүдө. Кыргызстан менен Өзбекстан мамлекеттери ортосундагы ар тараптуу бардык тармактар боюнча кызматташууларыбыз майнаптуу жыйынтыктарды бере берсин, деди Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев. Ал эми Өзбекстандын инвестициялар, өнөр жай жана соода министри Лазиз Кудратов эки мамлекеттин ишкер чөйрөлөрүнүн ортосундагы байланышты чыңдоого багытталган Кыргыз-Өзбек бизнес форуму жана эки өлкө лидерлеринин жолугушуусу жемиштүү болоруна ишенем деп билдирген ал. Мамлекеттик иш сапарынын алкагында 18 жана Кыргызстан-Өзбекстан бизнес форумунун алкагында 10 документке кол коюулары күтүлүүдө. Дарбазачы Эржан Токотаев Казакстандын Каспий клубуна өттү. Кыргызстандын улуттук курама командасынын дарбазачысы Эржан Токотаев Казакстандын профессионалдык футбол лигасынын Каспий командасы менен келишим түздү. Бул тууралуу Кыргыз футбол бирикмесинен билдиришти. Ал Кыргызстан курама командасынын курамында 2021 жылдын 2-сентябрында Палестина менен болгон беттеште дебют жасаган. Улуттук курама команда үчүн 9 беттеш өткөрүп, анын 3 беттешин кургак өткөргөн.